Саламатсыздар, бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 12 майга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Балбан Аял Лазарев Париж Олимпиадасына жолдомо утту. Балбан Аял Лазарев Париж Олимпиадасына жолдомо утту. Күрөш боюнча дүйнөлүк лицензиялык турнир Стамбулда өткөн. Анда кыргызстандык балбан 125 килограммга чейинки салмакта Ямайка жана Өзбекстандын спортчуларын жеңип, кийин венгриялык атаандашын 12-2 эсебинде уткан. Ушуну менен Олимпиада оюндарына катыша турган кыргызстандык спортчулардын саны 11 болду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Баасы 10 миллион сом УКМК Бишкекте 3 гектар жер менчикке өтүп кеткенин аныктады. Бишкекте наркы 10 миллион сомго бааланган 3 гектар муниципалдык жер тилкеси жеке менчикке өтүп кеткени аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Атайын кызмат шектүү катары АМТ аттуу кишини кармады. Ал маркум Кримтөбөл Рыспек Акматбаевдин тууган экени айтылууда. Аталган жаран ири суммага бааланган мамлекеттин жерин мыйзамсыз жеке менчикке чыгарууга көмөктөшкөндөн сырткары жердин 3 миллион сомдон ашыгы жер акысын кем баалап төлөгөн эмес. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун колдоосу менен СЭ аттуу жананды коркутуп, мүлкүн жана биргелешкен бизнестеги үлүшүн ээлеп алган деп айтылат маалыматта. Шектүү караларга жана туугандык байланыштарына таянып иш кылганы айтылат. Учурда мыйзамсыз фактыларга тиешеси бар кызмат адамдарын жана башка шектүүлөрдү аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Эртеңден баштап боомдо таш кулатылып, унаа жолго чектөө киргизилет. Боом капчык айында 5 күн убагы менен таш кулатылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чара 13 майдан баштап 17 майга чейин созулат. Таш кулатуу иштери саат 9:00дөн 15:00га чейин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жолду жарым-жартылай тоскондон кийин жүргүзүлөт. Унаалар бир тилке менен жүрөт деп айтылат маалыматта. Иш-чара автоунаа жана темир жол транспортунун коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө. Балбан Үзүр Жусупбеков Париж Олимпиадасына жолдомо алды. Грек-рим күрөшүнөн балбаны Үзүр Жусупбеков Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Спортчу Стамбулда өткөн дүйнөлүк квалификациялык турнирге катышкан. Үзүр килемде 97 кг салмакта беттешип, кармашты 1:16 баскычынан баштаган. Алгач болгариялык балбанды жеңип, кийин финляндиялыкка утулуп калган, бирок атаандашы финалга чыккандыгына байланыштуу көңүл жубатуучу беттеш өткөргөнгө мүмкүнчүлүк алган. Анда биринчи күрөшүндө хорватиялык спортчуну мөөнөтүнөн мурда жеңип, кийин жапониялык балбанды 8-0 эсебинде артта калтырган. Ал эми Олимпиадага жолдомо үчүн беттеште германиялык спортчуну 8-6 эсеби менен жеңген. Ушуну менен Олимпиада оюндарына лицензия алган кыргызстандыктардын саны 10го жетти. Анын дээрлик көпчүлүгү балбандар. Президент пенсия чегерүүдө бир катар өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров айрым мыйзамдарга мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал жогорку кеңеш тарабынан 3 апрелде кабыл алынган мыйзамдын максаты пенсия чектөөдө адилеттүү шарттарды камсыздоо, заман талабына ылайыкташтыруу, бул багыттагы кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу болуп саналат. Анда төмөнкүдөй ченемдер каралган. Пенсиянын базалык бөлүгү пенсия чегерилгенде анын камсыздандыруу бөлүгү 3 жашоо минимумунан өткөн жылдагыдан ашпаган мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү. Мында пенсиянын базалык бөлүгүнүн суммасы базалык бөлүгү менен 3 жашоо минимумунан өткөн жылдагы кемитип салгандан кийинки жалпы өлчөмүнүн ортосундагы айырма катары аныкталат. Пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү министрлер кабинети тарабынан белгиленет. Эгерде эки пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунан өткөн жылдагыдан төмөн болсо, анын базалык бөлүгү индексация аркылуу орточо эмгек акынын 12%-дан төмөн эмес деңгээлде кармалат. Пенсиянын өз убагында алынбаган суммасы кайрылган учурдан 5 жылга чейинкиси төлөнүп берилет. Министрлер кабинети тарабынан түзүлүүчү
тизмедеги адамдарга баланын жыныстык пол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш үчүн соттолгондорго өкүм мыйзамдык күчүнө киргенден тартып бошотулганга чейин пенсия чектөөгө жана төлөөгө, ошондой эле ишеним кат боюнча пенсия төлөөгө тыюу салынат. Пенсионер каза болгондо анын жерге берген адамга ал кайрылгандан кийин 2 жуманын ичинде 300 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө көмүүгө жөлөк пул төлөнөт. Мындан тышкары юридикалык жакты түзбөстөн 1 гектардан аз жер үлүшүнө жана жер тилкесине же анын бөлүгүнө ээ болгон дыйкан чарбалардын башчылары жана мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулат. Ошондой эле юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик жүргүзгөн 1 жана 2 топтогу майыптар жана пенсионерлер салык кодексинин 423 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 пунктунун А пункчасына 8-13 бөлүктөрүнө ылайык салык төлөөчү жеке ишкерлер тарабынан жалданган 1 жана 2 топтогу майыптар, ошондой эле жер үлүшүнө жана же участогуна же анын бөлүгүнө ээ болгон 1 жана 2 топтогу майыптар жана пенсионерлердин камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулары каралган. Кыргыз-Тажик чек арасынын тактоо өкмөттүк жумушчу топтор Бустондо жолукту. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүн жумушчу топтору чек араны тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүүнү өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуу 5-11 май күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында өттү. Тараптар тактала элек тилкелерде чек ара сызыктарын чийүү боюнча сунуштарды угушту. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү атмосферасында өткөн. Кийинки жолугушуу Кыргызстанда болуп сүйлөшүүлөр уланмакчы. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Акылбек Жапаров Чолпон Атада көл жээгине 15 чакырым тротуар курулаарын билдирди. Чолпон Ата шаарында көл жээгинде жөө адамдар менен велосипедчендер үчүн 15 чакырым тротуар курулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлаган. Жапаров Чолпон Ата шаарындагы 1986-жылы ишке берилип, 40 жылга жакын убакыттан бери оңдолбогон суу алуучу жайдын ачылыш аземине катышкан. Министрлер кабинетинин башчысы былтыр Ысык көл облусунда 70 объект 786 миллион сомго жакын суммага каржыланып, 16 мектеп, 2 бала бакча, маданият үйү, 2 оорукана, 6 суу түтүгү, жалпы 27 объект бүткөрүлгөнүн белгилеген. Мындан тышкары Каракол шаарына 2 миллиард сом бөлүнгөн. Ысык көлдүн айланасындагы жолдун курулушу уланууда. Былтыр Чолпон Ата шаарында кооз парк ачылганы белгиленди. Ошондой эле Акылбек Жапаров Карой Бостери айылдарында канализация жана насостук станцияларды куруу, Чолпон Ата шаарында жаңы заманбап саркынды сууларды тазалоочу курмаларды салуу пландалганын билдирген. Чолпон Ата шаарында туризмди өнүктүрүү үчүн көл жээгинде 15 чакырым узундуктагы жөө жүргүнчүлөр менен велосипедчендер үчүн инфраструктура түзүлөт. Чолпон кыз сейил багы реконструкцияланып, заманбап талаптарга жооп берген ачык асман алдындагы петроглиф музейинин инфраструктурасы түзүлөт. Осмонов атындагы жана жеңиш парктарын куруу пландалууда, деген Акылбек Жапаров. Жумушчу сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы облустагы бир катар инфраструктуралык жана өндүрүштүк объектилердин абалы менен таанышкан. Алардын ичинде Саргамаш айылындагы өнөр жайлык масштабта канаттуулардын азыктарын чыгарган Агрокурс канаттуулар фабрикасында болду. Канаттууларды союу жана кайра иштетүү боюнча заводдун кубаттуулугу саатына 6000 канаттууга чейин жетет. Ишканага былтыр Мамлекеттик өнүктүрүү банкынан жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан кредиттик каражаттар берилген. Ысык көлдө пансионаттарга бара турчу жолдор да оңдоло баштады. Ысык көлдө пансионаттарга бара турчу жолдор оңдоло баштаганын транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Тикебаев билдирди. Анын айтымында Бостер айылындагы бир нече пансионатка кетчү 1,6 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Туризмди өнүктүрүү жана жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында жаратылышы кооз жерлерге жете турган жолдорду оңдоого өзгөчө көңүл бурулмакчы. Жалпысынан 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалууда, деп жазган министр соц баракчасында.
Буга чейин Текебаев Чолпон Ата шаарынын ичиндеги башкы көчө 1-июлга чейин оңдолоорун убадалаган. Туристтик сезонго байланыштуу тротуарлар, веложолдор жасалып, Чолпон Ата шаары жашылдандырылууда. Ат башыда катуу шамал болуп 6 адам жабыркады. Ат башы районунда 10 майда катуу шамал катталып 6 адам жабыркады. Бул тууралуу аймактык кабарчы жергиликтүү администрацияга шилтеме кылып билдирди. Маалым болгондой, шамал 20дай үйдүн жана имараттын чатырын учуруп кеткен. Жабыркагандардын 3-ü ооруканага жаткырылып, дарыгердин көзөмөлүндө болууда. Калганы амбулатордук жардам алып үйлөрүнө кеткен деп айтылат маалыматта. Ошондой эле бүгүн мектеп, бала бакчалар аралыктан окуп жатканы кошумчаланды. Башкы прокуратура сынак жарыялады. Кимдер катыша алат? Башкы прокуратура Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына 100 жыл тарыхы жана азыркы учур аттуу темада сынак жарыялаганын билдирди. Конкурска 14 жаштан 35 жашка чейинкилер катыша алат. Алар мыкты сүрөт, видеоролик же дилбаян даярдаса болот. Сынактык иштерди 1-октябрга чейин аймактык прокуратура органдарына тапшыруу зарыл. Жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар берилери айтылды. Кенен маалыматты башкы көзөмөл органынын сайтынан алууга болот.